Ош облусунун Өзгөн районунун Зергер айыл аймагынын Ичке Сай айылындагы Топжаңгак участкасында 2017 жылдын 26 март күнү саат 4-төн 20 өткөндө жер көчкү козголуп, бир турак жайды 6 адам менен басып калган. Айтпай Эгемкулов жер көчкү баскан үйгө жакын жерде жашайт. Ал каттуу үйүндү угар замат жетип барган. Мен биринчи үйдө уктап аттым да. Анан кийин эле качыр дегенде эле турдум. Туруп эле жөнөдүм. Бала чакам наракка чыгарып коюп өйдө наракка. Анан кийин барсам, уже жок экен иштеге калып. Анан кийин бир уюу жаткан экен. Бышылдап аткан экен, антарсам ошо чыкпай койду. Чыкпады, ошо бойдон калдым. Дага келаткан экен көчкө. Качкан боюнча келе бердим. Келип айланып, дагы мындай айланып, дагы үйгө түштүм, барып укасына кабар бердим. Окуя катталгандыгы боюнча маалымат чөөр замат өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жана куткаруучулары аталган аймакка жетип барышкан. Куткаруучулар барар замат айыл тургундарынын жардамы менен көчкү алдында калгандар изделе баштады. 35 куткаруучу болуп баарын алып келгенбиз биз, 35 куткаруучу менен. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде азыр көчкү түшүптүр. Көчкү түлдө таңгамал 4төн кийин болгон экен, бир үй болгон экен, анын ичинде күйөөбү, аялы жана 4 баласы менен болгон экен. Көчкүнүн азыр узундугу бир 500 метрдей экен. Мен өзүм карап көрдүм. Бийиктиги 10 метрдей. Азыркы учурда биздин куткаруучулар чалгындоо иштерини, разведка иштерини азыр жүргүзүп издеп атышат. Азыр биз ошол ориентир алып, ошол ылай экен, көчкү азыр ылай экен, баскан жериң эле ылай бүт бар. Ылайдын ичинен азыр издеш да кыйын болуп атат. Ошон үчүн азыр аракет кылып атабыз. Бар күчтү жумшап, издегенге аракет кылып атабыз. Ошол подозрительный жерлерди карап атышабыз азыр. Көчкү алдында калган Эгемкулов Өмүрзактын атасы Эгемкулов Амиракулдун турак үйү жайгашкан жер 1996 жылы 16 майда өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин адистери тарабынан изилденип, жер көчкү коркунучу бар тилкелеп табылгандыктан тез арада коопсуз аймакка көчүрүү зарылдыгы келип чыккан. Өкмөттүн буйругунун негизинде жер көчкү коркунучу бар аймактан көчүрүлүүгө тийиш болгон үй бүлөлөрдүн тизбесине киргизилип, сууду алып, үйүн Ичке Сай суусунун оң жээгине турак үй салып көчүп чыгып кеткен. Каза болгон Эгемкулов Өмүрзак атасынын эски үйүнүн ордуна 2010 жылы 2 бөлмөлүү үй салып жашап жаткан. Издеп куткаруу ишине Эгемкулов Өмүрзактын бир тууган иниси да катышты. Анын айтымында агасына көчкү жүрүү коркунучу бар экенин бир канча жолу эскертип, көчүп кетүү сунушун айтышкан. Бирок ага өз убагына көңүл бурган эмес. Жары баскан менин бир тууган агам болот. Анан 5-6 жыл болуп калган келгенине. Анан саат 4-төн 15 өткөндө ол жандайлар өтүп барышты. Келсе караңгы экен, эчтеке көрүнбөдү. Ошондон бери издеп атабыз, таппай атабыз. Кече келип ака кеттик десем, о жеңем эртеге көчөбүз деп ошо менен алаксып калышты да. Неге кеттик дедиңер эле? Эми кокус ушинтип эзилип атат, жолдордун баардыгы эзилип калды. Аркы бетке өтүп менин үйүмө жашап турайлы дедик эле. Анан ооба ана деп биз чыккан ушундай болду да. Көчөм деп аткан, анан наракта бир жар көчүп тур жол. Мал тыгылып калып тур, ошак менен болуп калып кетишкен да. Жер көчкү суюк болгондуктан куткаруучулардын басып жүрүүсүнө кыйынчылык жаратты. Бул учурда ошол аймактан дагы көчкү жүргөндүгү маалымдалды. Куткаруучулардын өмүрүн сактоо үчүн аталган аймактан бат кетүү буйругу берилди. Ал көчкөн жарга өтүп атат да. Ана жол кептен көчкөн кептенип турат го. Жар. Ошонун үстүндө Оны көчкүнүн да жолу бар да. Жер көчкүнүн узундугу болжол менен 800 метр, туурасы 70 метр, бийиктиги 8 метр, көлөмү 5000 метр кубту түзүп, тоо борундагы көп жылдык жаңгактарды жана тал теректерди бирин калтырбай түп тамырынан бери майсан кылган. Менин артымда турган тоонун аты Балтакулдуу. Көчкү дал ошол жерден жүргөн. Көчкүнүн күчү өтө жогору болгондуктан көчкү түшүп дал ушул мен турган бетке дагы өтүп кеткен. Дагы бир жагдай көчкүнүн күчү өтө жогору болгондугун дал ушундай моундай чоң көлөмдөгү бак дарактарды ошол наркы өйдөн ушул өйүзгө чейин алып келген. Бул аймакта көчкү биринчи ирет катталып жаткан жери жок. Буга чейин да адам өмүрүн албаса дагы бир канча ирет кооптуу абалды жараткан жер көчкүлөр жүргөн. Мен 70ке чыктым, 70ке чакты 3-чү жолу болду да бу. 54-чү жылы мен 4-класста окуганда онунан тартып буягы секин жарылып бир тоокаям зыян болгон эмес. Андан кийинкиси 94 болду. Неме? 94 ушул айдабы майдабы болду да. Эмкиси ушул айда болду. Анан кийин чек жок туруп калдык эле. Анан ошо менен
Şerde yaşayız Kuday saklasın de. Bizim ülüş yerimiz ama şerde. Aydo ayantımız ama şerde. Bağdarağımız şerde. Çoğurağımız şerde. Mal sal tirigili şerdele de. Bu yıl bunday boluşun bilmedik. Бул күнү коркунуч жоюлбады. Улам көчкүнүн сүрүлүүсү байкалып тургандыктан айыл тургундарынын катышуусунда жыйын өткөрүлүп, издеп куткаруу иши токтотулду. Маалымат барабар эми ыкчам топ жана 35 куткаруучулар болуп, эртең саат 14 бул жерге келип жеттик. Куткаруу иштерин жүргүзүүгө азыркы учурда шарттын жоктугуна байланыштуу, себеби жер көчкү жылып аткандыктан айланасынан жана ошол жердин өзү баткак болуп, адамдардын иштөөсүнө шарт жоктугуна байланыштуу азыркы учурда жер иштөө куткаруу иштерин токтоттук. Качан ыңгайлуу учур болгон учурда куткаруу иштерин жүргүзөбүз. Ички сай айылындагы кооптуу жерлерде жашап жаткандардын саны 135ти түздү. Алардын айрымдары мамлекет тарабынан суда алышкан. Кайра эле эски конушунда жашап жаткандарды айыл аймак сотко берген. Анткени кооптуу участоктарда тургундарды көчүрүп чыгаруу айыл өкмөтүнүн мойнундагы жумуш. Бул жашаган адам бул жерде 1996 жылы мунун атасы Эгемкулов Амиракул деген киши судан алып көчүп чыккан. Бирок бул бала 5-6 жыл мурун үйлөнүп, кайра өзү бул жерге баягы сама захват болуп, сама сайтына келип жашап калган. Судан да калып, жер тилкесинде калып көчпөй жүргөн жарандардын биз 6тоосун бүгүнкү күндө сотко өткөзүп бердик. Калган жарандар боюнча иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө көчпөгөн элдерди азыр суунун боюнда жашаган, кооптуу жерде жашаган элдерибизди азыр мектепте көчүрүү иш-чаралары азыркы учурда жүрүп жатат. Ушул эле күнү өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов Ичке сай айылына барып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда жыйын өткөрүп, абал менен таанышты. Кооптуу участоктарда жашаган элди көчүрүү үчүн 25 чатыр тигилип, ага 34 үй бүлө жайгаштырылган. Ана мен ошо азыр МЧСтин адисине сурандым эле. Убактылуу 1-2 айга ушу бир 15-20 палатка берип турсаңыздар, ошо элге жардам берип чыгарып. Топ жаңгак айылындагы абал көзөмөлдөн чыкпады. 28 март күнү эртең менен өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Равшан Рыспаев баштаган топ көчкү жүргөн жер менен таанышты. Жалпы эл менен жыйын өткөрүп, көчкү алдына калгандарды алып чыгуу маселеси көтөрүлдү. Мониторинг департаментинин адистери көчкүнүн алдына баруу кооптуу экенин эскертти. Жер көчкү массиви турат да, бир жалаң эле ошол кечээ түшүп кеткен участок гана жер көчкү катарында эмес, башка жактардын баардыгы мына оң тарабы дагы, сол тарабы дагы, үй үстүндө дагы көчкүлөрдүн активдештирген мындай бир акыбалы турат. Ал эми азыр мына бир куткаруу жана издөө иштерин жүргүзүү үчүн эч кандай бир шарт жок болгондуктан бул издөө иштерин жүргүзүүгө мындай бир аба ырайынын туруктуулугу жана ошол массивдин жана түшкөн жер көчкүнүн мындай телосунун кургаусуна мындай бир нымдуулугу азайганда жүргүзүүгө шарт түзүлгөндө гана мындай уруксат берилет да. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул ишти алып барууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Министрдин орун басары көчкү алдына калгандардын жакындары менен түзүлгөн кырдаал боюнча макулдашты. Анын негизинде Равшан Рыспаев жеринде чечим кабыл алды. Куткаруучулар бүгүнкү күнү ушул жерде жайгашты, тамак аштар баары бар. Эгерде бир мүмкүнчүлүк болуп мындай кичине тургап эметсе, изилдөө иштери кайрадан улантабыз. Ичке сай айылындагы сел жана жер көчкү коркунучунда жашагандар үчүн курулган чатырларда жашаган элден министрдин орун басары дагы бир ирет кабар алды. Кооптуу деген жерлерди, үйлөрдү баарына көчүрдүк. Азыр бүгүнкү күнү 35 чатыр тигилди, кышкы чатыр. Ошолорго кооптуу жер көчө турган жерлердин баарына үйлөрдү көчүрүп атабыз.